9,1087 koşu 15,131. Бұл сандардын суммасы канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча эсептеп көр. Сумманы өз алдынча эсептеп көрдүң деп ойлойм. Анда эмесе, сен эсептеген жооп туурабы, туура эмеспи? Биргеликте текшерип көрөлү. Эгерде бул сандардын суммасын эсептөө үчүн 7-ге 1-ди, 8-ге 3-тү, 0-ге 5-ти, 9-га 1-ди кошуп эсептеген болсоң, анда сумманы ката эсептеген болосуң. Ал эми бул сандардын суммасын эсептөө үчүн алардын разряддары бири-бирине дал келүүсү керек. Бул жерде биринчи кошулуучунун эң кичине разряды 1000'lik үлүш, ал 7. Ал эми экинчи кошулуучунун эң кичине разряды 1, ал 100'лүк үлүш. Сумманы эсептөө үчүн 1000'lik үлүш менен 100'лүк үлүштү кошо албайбыз. Же болбосо анын бирдиги менен 10'дугун кошо албайбыз. Бирдикке бирдикти кошуу керек. 10'дукка 10'дукту же 10'дук үлүшкө 10'дук үлүштү, 100'лүк үлүшкө 100'лүк үлүштү кошуу керек. Анда сандарды кайра бири-бирине дал келтирип жазып алабыз. Биринчи кошулуучу 9,1087. Ал эми экинчи кошулуучу анда анын бирдигине бирдиги дал келүүсү керек. Биринчи сандын бирдиги 9, экинчи сандын бирдиги 5. Өтүрдү кое алабыз. Ал эми 10'дугу 1. 10'дук үлүшү 3, 100'лүк үлүшү 1. Бул эки сандын разряддык аталыштары бири-бирине дал келе тургандай кылып жазып алдык. Анда сумманы эсептейбиз. Эң кичине разряддагы сан 1000'lik үлүш, ал 7. 7'ге экинчи сандын 1000'lik үлүшү жок, демек экинчи сандын 1000'lik үлүшү 0. 7'ге 0'ду кошсо, ал 7'ге барабар. 100'лүк үлүштөрдү кошобуз. 8 100'лүк үлүшкө 1 100'лүк үлүштү кошсо, 9 100'лүк үлүш. 10'дук үлүшү 0, 3 10'дук үлүштү кошсо, 0'гө 3'тү кошсо, 3 3 10'дук үлүш. Ал эми өтүрдү дал өзүнүн ордуна коюп алабыз. Жана бирдикке бирдикти кошобуз. 9 бирдикке 5 бирдикти кошсо, 14 бирдик. Же болбосо анын 4 бирдиги 1 10'дугу бар. 1 көңүлдү. 1'ге 1'ди кошобуз. Же болбосо 1 10'дук кошу 1 10'дук. Ал 2 10'дукту берет. Сумма 24,1397.